Кыргыз Түркманас университети. Тилден дилге окуу топтомунун укма китеби. Тилден дилге окуу топтомунун авторлору Элмира Төлөкова, Тамара Абылкасымова, Айнура Бейшеева, Алтынбек Исмаилов, Мира Ибраева. Чыңгыз Айтматов, бетме-бет. Чыгарманы көркөм окуган Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын артисти профессор Назым Меңдибайыров. Үн режиссеру Осмон Туланов. Жолчулар ызычуу учуп анда-санда биргелет. Контроль, ремонт бригадалар бар эмеспи? Аригин айтсаң ишенишпейт. Кантип ошондой болсун деп элестете алышпайт. Саразөктүн күркүсүн билебиз. Жол тазалаган кантип күрөкчөн 4-5 киши болсун деп уккулар да келбейт. Укмуш. Арасындагы кээ бирлери ошончо азапка малынып, анчалык эмне күч келди силерге? Өмүрүңөрдү кор кылып, эмне зарылчылык деп күлөт. Биз ошентип зордоп көрсүнчү. Ме сага деп шылдыңдашат. Койсоңорчу. Өзүңөрдү Кудай ырганда болбосо баш огон жакка басып кете бербейсиңерби? Же бир курулушка, же дагы бир жакка азбы жумуш бу дүйнөдө. Канча иштесең ошончо акын аласың. Эгер ашар деп калса кошумча акынга төлөсүн. Болбосо эмне? Маколууңардан мойнуңарга мингизип келгенсиңер абашкалар. Эми макоо бойдон өлөсүңөр деп кордошот эй. Ушундай жаңы каракчылар жолукканда казангап кабагым кашым деч эмес. Бул шылдың сөздөр ага тиешеси жоктой. Же өзүндө булардын мээси жеткис башка сыры бардай мыйыгынан гана жылмайып коёр эле. Эдигей болсо чыдай алчу эмес. Талашып тартышып кызаңдап каны кайнап кетчү. Анткени менен тиги атайы вагон минип келген контроль ремонтчулардын ичиндеги шылдың корлордун айткан ойлорун казангап экөө да нечен ирет талкууга алышчу. Ал гана эмес, башка небир маселелерди экөө маяк куруп, ортого салып жүргөн кездерде бу балдар көтөнүндө ыштаны жок чуркап жүргөн чагы болчу. Жеткен акыл алынча экөө өздөрүнчө нени гана сүйлөшпөдү. Канча сүйлөшпөдү. Ал кыйын кезең күндөрдөн туура 45-жылдан бери канча мезгил өтпөдү. Айрыкча Казангап пенсияга чыгып, шаардагы уулунун колуна 3 ай туруп, кайтып келгенде экөө бу дүйнөнүн небир кыжаалат маселесин талкууга алышпады. Даанышман киши эле Казангап. Эскере берсе көп. Ошентип Эдигей онтоп алды. Көрсө мындан ары эскерүүлөр гана калган тура. Мына ушуга жан ачыды. Микрофон шырк-шурк этип ишке киришип жатканын угуп, Эдигей кепеге кирди. Шагыл бетинен кум менен каршы пырган борошодой ышкырып үшкүрүп жатып чалды бар аппараттан үн чыкты. Эдике, алло, Эдике, деп кирилдеди разъездин дежурный Шаймирден. Угуп атырсыңбы, үн бер. Угуп атырым. Угуп атырсыңбы? Угуп атырым дейм. Угуп атырым. Кандай угуп атырсың? Тиги дүйнөдөн уккандай. Эмне үчүн тиги дүйнөдөн? Ошол үчүн. Ошентип Казангап чал эме болуптур. Эме болгону эмне болгону? Эмне болчу эле өлүптүр. Шаймирден салттуу сөз таппай башы катып жатты. Ошентип суусу жок, ичер суусу түгөнүптүр. Деп гана койду Эдигей. Акылы жок айбан деди ичинен. Өлүмдү да кишидей угуза албайт. Шаймирден саамга унчукпай калды. Микрофон чыйкылдап ышкырып күчүлдөп жиберди. Шаймирден кайра киркиреди. Айланайын Эдике. Сен эми ошентип эле мен башым оорутпачы. Өлсө өлүптүр кантели. Менде башка киши жок. Анын башында отуруп не кыласың? Ошондо эле өлүк тирилип кетет дейсиңби? Башыңда кенедей акыл жок деймин. Эдигейдин жини кайнады. Башым оорутпа дегениң кандай? Сен бу жерге иштегениңе наяти 2 жыл болду. Биз Казангап экөөбүз 30 жыл бирге иштегенбиз, уктуңбу? Журтубуздун ичинен киши өлүп жатыры. Сөөгүн ээн үйгө жалгыз таштап коюш болбойт, билдиңби? Жалгыз жатабы жокпу, аны ал кайдан билсин деймин да. Ал билбесе биз билебиз. Болуптур, кыйкырба чабышка, болуптур. Мен сага айтып атырым. Эмне кыл дейсиң? Менде киши жок. Түн ичинде барып алып эмне кыласың? Доорон окуйм. Кепин интиген, билдиңби? Дооронуң эмне, дубабы? Ошону сен билесиңби, Бороон Эдигей? Билем. Дуба эмес, доорон дейт. Аны сен билбейсиң. Мына кызык, биякта минтип эме болуп, Совет өкмөтүнө 60 жыл толуп атса, Совет өкмөтүн сен эмне кыласың, жоңгой? Илгертен өлгөндөргө ошентип доорон окуйт. Айбан эмес, адам өлүп жатпайбы? Болуптур, окусаң окуй бер. Дегсен эме кыйкырбачы бай болгур. Мен эмеге айтайын, Эдилбай Куркутка. Макул болсо сенин ордуңа эме болуп тура турар. Азыр давай 117-чи километры запас жолду беленде. Шырк этирип Шаймирден микрофонду өчүрдү. Эдигей жол тоомуна жөнөдү.
иш менен алек болуп жүрүп Эдилбай макул болор бекен, келер бекен деп ойлой берди. Разыястын тамдарынын улам бир терезеси жарык боло баштаганын көрүп көңүлү кичине тынчыды. Элде уят бар эмеспи деп үмүт өстү. Иттер үрүп атты. Демек аялы борондулуктарды ойготуп жүргөн экен. Ал ортодо 117-чи келип запас жолго тыным алды. Түгөнбөгөн цистерналарын сүйрөп, нефти состав каршы алдыдан келди. Эки состав эки жакка айрылды. Бири кетти чыгышка, бири кетти батышка. Түнкү саат 2 болуп калган. Асмандагы жылдыздар бажырайып, ар бири өзүнчө балбылдайт. Ай да көтөрүлүп, жанагыдан жарыгыраак тартты. Сары өзөктүн эрме чөлүнө шоола чачып төбөдө турат. Жылдыздуу көктүн астында керилип, кыйырсыз сары өзөк жатат, күйгүмдөй түнөрүп. Береги төөлөрдүн өркөчтүү караандар арасында борондуу каранардын бараандуу караны, андан эки тараптагы кыр жондордун өйдө-ылдый күйгүм жээги байкалат. Башка эчтеме көрүнбөйт. Темир жолдун эки тарабы тең кыйырына чейин караңгы түндүн астында жатат. Шамал гана акырын ышкырып, жал шагылдын арасындагы таштандык кагаздарды дирилдете кубалап жүрөт. Эдигей кепесине кирет, чыгат. Жол үстүнөн Эдилбайдын карааны көрүнөрүн күтөт. Ошентип туруп, жан жагынан бир жаныбар көзүнө урунду. Караса түлкү экен. Көздөрү көгүш тартып жалжылдайт. Өзү зымгырагайдын түбүндө салбырап турат. Же бери жылбайт, же нары кетпейт. Сага эмне жок? Деп Эдигей тамашалап корс этти да сөөмөй кезеди. Эмне тиктейсиң? Жогол. Анан жерди тээп койду. Түлкү нары секирип кетти да кайра кайрылып отуруп алды. Эдигейдиби же анын артындагы бирдемениби айтор көз ирмебей жалжылдай тиктейт. Кайдан келип калды? Эмнеге кызыгып отурат? Электр жарыгына байырлап келгенби же ачкалыктанбы? Түлкүнүн бу кейпи Эдигейди таң калтырды. Олжо өзү келип турган соң таш менен жалпай турсамбы? Эдигей чоңураак таш издеп эңкейди. Мейлеп туруп шилтеп жиберерде ташты кайра бут алдына таштады. Чекесин ымшып чыккансыды. Кылт эткен ойдон өзү чочуду. Койчу деп колун силкти. Бирок болбой эле качандыр бирөөдөн же жанагы ремонтчу Шумпай айтты беле, же баягы Кудай жөнүндө көп сүйлөшкөн фотограф айтты беле, же дагы бирөөдөн уккан беле. Жок, баса Савитчан айткан экен. Ошону Кудай алсын. Качан болсо эл көңүлүн эптеп өзүнө бурушчун ар балайын айта берет. Адам өлгөндө жаны башка бир жандыкка ооп кетет деп ошол Савитчан Казангаптын уулу айткан экен. Киши болсун деп окуткан бала ушул несин айтасың? Кел жырбай чыкты да. Бир көргөндө аяптоор адам. Билбеген балеси, укпаган укмушу жок. Бирок өзүнө жукканы да жок. Интернатка жаткырып окутту. Институтка бактырып окутту. Эмне үйрөнүп чыкканын ким билсин, бирок кишилиги жок чыкты. Мактанганын айтпа. Ичкиликтен тартынбайт. Тос айта келгенде алдына киши чыгарбайт. Бирок иштеген ишинин мазеси жок. Башы меселе ашкабак экен. Ошол үчүн дипломуна корстон жүргөнү менен Казангаптын ченине жолобойт. Жок. Атасын тартпай калды бул. Мейли башы багалчага караташ. Ошо Савитчан айтат бир жолу. Индастанда бир илим бар имиш. Ошол илим боюнча адам өлгөн соң жаны тирүү макулуктун бирине, мейли кумурска болсун, иши кылып бирине ооп кетет имиш. Адам туула электен мурда эле же куш, же кумурска, же дагы бир макулук болуп келген экен. Ошол үчүн тирүү жандыкты өлтүрүш чоң күнөө. Жылаан болобу, анын мары болобу, Индастандын кишилери тийбейт экен. Жүгүнүп гана жол бошотуп берет экен. Дүйнөдө не бир укмуш бар. Кайсынысы чын экенин ким билсин. Кең дүйнөнүн көп сыры адамдын алмадай башына батмакпы. Жана Эдигей түлкүнү таш менен урбай калганда ошол болду. Кокус Казангаптын жаны ушу түлкүгө ооп алган болбосун деген ой кылт этти. Өлгөн соң Казангаптын жаны ээн тамда жалгыз кала албай, түлкүгө ооп, жандай көргөн досуна келип тургандыр балким. Алжып бараткан жокмунбу? Деп кайра өзүн уяткарды. Ушундай да ой келет экен, Тоба. Таңы. Алжыгамын го. Баары бир түлкүгө аста-аста жакындай басып, тиги түшүнчүнөн бетер сүйлөп келатты. Бара кой. Бул жер сага жай эмес. Талаага кет. Уктуңбу? Бара кой. Тияка жолобой, иттер бар. Кудайдын макулугу жолуң болсун. Жөнө. Түлкү талаага шарт бурулду да жортуп кетти. Билеки кылчайды ошо бойдон көздөн кайын болду. Ал ортодо разъездге дагы бир поезд кирип келатты.
Күрсөгүз вагондорду койгулашып, состав энтиге келип токтогондо, вагондордун үстүнөн учкан чаң жарыка жылт-жылт учкундап, уюлгуп, кыймылы көпкө токтобой турду. Мотору жайдагы иштеп, күркүлдөп турган локомотивден машинист башпакты. «Эй, Эдике, Боровондаке, салам алейкум». «Алейки салам». «Бу ким болду?» деген кыязды Эдиге көкчө үйдө карады. Бу жолдо иштегендер бирин-бири жакшы тааныйт. Тааныш жигит экен. Том станция Кумбелде жашаган Айзадага атасы өлгөнүн угузуп кой деп Эдигей ушу жигитке тапшырды. Машинист макул деди. Төтөн Казангаптын арбагын кантип сыйлабасын. Анын үстүнө Кумбелде поезд бригадалары алмашат. Кайра келатканда Айзада камынып чечисе ала келмекчи болду. Ишенимдүү киши бу. Дагы бир жумуш бүттү деп Эдигей жеңилденип калды. Поезд жүрдү. Эдигей машинист менен коштошуп туруп, тиги темир жолдун жээги менен келаткан Эдилбайды көрдү. Эдигей менен Эдилбай Куркут экөө иш тапшырышып алышып бүткү чөктү. Казангапты эскерип, үшкүрүшүп алышкан чакты Боровондо разъездинен 2 жуп поезд бет келишип, ажырашып өттү. Ушул иштин баарынан бошонуп, үйүнө кетип баратып, Эдигей дагы бир жумушту аялына айтпай калганын, айтпай эмес, кеңешпей калганын эстеди. Өзүнүн кыздары менен күйөө балдарына Казангаптын кабарын угузуп коюу керекпи, жокпу? Эдигейдин күйөөдө 2 кызы бар. Экөө тең тияк тарапта. Кызыл Ордонун жакасында турат. Улуусу күрүч совхозунда турат. Күйөөсү тракторист. Кичүү кызы мурда Казалиндин түбүндөгү станцияда эле кийин эжесине жакын көчүп келип, ошол совхозго кирген. Анын күйөөсү шофер болуп иштейт. Тууганын өлүмүнө келиш барс. Эдигейдин кыздарына Казангап тууган деле эмес, бирок туугандан артык эле. Кыздары ушу Боровондо Казангаптын тушунда туулган. Ушул жерде чоңоюп, тиги Кумбелдеги станциянын интернатына жатып окуган. Хайерге кыздарды Казангап экөө алмак-салмак жеткирип турар эле. Кыздарынын кичине кези эске түштү. Каникулга тараганда же кайра мектебине жөнөгөндө Эдигей төөнү комдоп, кичүүсүн өңөрүп, улуусун учкаштырып алар эле. 3 сааттык жол. Кышкысын андан ары узагыраак. Бирок Боровондо менен Кумбелдин арасы каранарга кеп бекен. Арышын кең таштап желип бергенде харылдап шамал бетке урат. Эдигейдин колу бошобой калган учурда кыздарды Кумбелге Казангап жеткирип келчү. Атасындай болуп калган. Эртең менен телеграмма жибермекчи болду Эдигей. Анан кыздар өз чамасына карай бардеш урсун. Келсе келбесе да Казангаптын көзөткөнүн билип калышсын. Анан жолду катар дагы ойлоду. Эрте менен адегенде жайыттан каранардап келип, комдоп койбосо болбойт. Кереги тиет. Өлүм оңой эмес, сөөктү кадыр барк менен көмүш андан бетер. Кысталышта ар дайым бир кемчил чыга калат. Кепинден тартып карашын берер отунга чейин көп түшүк, көп машакат. Дал мына ушул учурда аба толку түшкөнсүдү. Согушта жүргөнгө алыста бир жарылган бомбанын аба толкуткан толкуну келгенсиди. Анан Эрмечөлдүн тээ алыскы төрүнөн Сары Өзөк космодрому ушуякта деп өзү божомолдоп жүргөн тараптан от куйруктуу бир бале атырылып асманга сайылып баратканын көрдү. Космоско ракета атылганын көрүп туруп дабдары түштү. Мындайды али көрө элек болчу. Сары Өзөктүн башка эли катары ал дагы ошо тарапта Сары Өзөк 1 деген космодром бар экенин, ушул жерден 40 чакырымдай эле алыс турарын, аяка атайы темир жол салынганын, ал темир жол бутагы Төгөрөк там станциясынан бөлүнөрүн билчү. Ээн талаага шаар орногонун, шаардын чоң-чоң дүкөндөрү бар экенин да нечен уккан. Космонавттар тууралуу, космоско учуулар тууралуу радиодон угуп жүрөт, гезиттен окуп калат. Бирок ошонун баары жакын эле жерде болуп жатканына таң кала берет. Ушул уккан билгендери тууралуу бир жолу Сабитжандын шаарынан да уккан. Ал областтын борборунда турат. Мындан 1,5 күндүк жол. Ошол жерде өздүк көркөм чыгармачылыкка катышкан балдар хорурдап концерт беришип, биздин жерден космонавттар космоско учат. Ошол үчүн биз дүйнөдөгү бактылуу балдарбыз деп ырдашкан. Космодромдун алдыганча айлана тегереги жабык зона деп атылган соң, Эдигей жакын эле жашап жүрүп, сыртынан угуп билгенине ыраазы. Мына эми дирилдеген алоо куйругу караңгыны өрттөп, албырттап караңгы көктү жаркылдатып, караган жанды апкарытып, ракета жылдыздуу караңгы асманга сайылып чыгып баратты. Ушул албыртаган оттун ичинде киши баратабы деп Эдигейдин эси чыкты. Бирөө бекен, экөө бекен. Космоско учуп эле жатышат. Санынан да адашып калдык. Бирок жакын тегеректе жашап жүрүп, ракета учканын али ушул түнгө чейин көрбөгөнүнө таң калды Эдигей. А балким мурункулары күндүз учуп жүргөндүр. Күндүз ушунча жерден кантип көрүнмөгүлө. Мунусу түндө учкан эмнеси? Бирдемеге шашканыбы? Же ушундай болуш керекпи? А балким жер бетинен түнкүсүн көтөрүлгөн менен жогору бара түшкөндө эле күндүз болор.
Өзү барып келгенсип Сабитжан бир жолу айтпады беле? Тиякта ар бир жарым саат сайын күн менен түн алмашып турат деп. Сабитжандан сураш керек экен. Сабитжандын билбеген балеси жок. Баарын билген мартабалуу киши болуп көрүнсөм дегенде уктай албайт бечара. Турган жери областтын борбору болсо, бирок кекиребей эле койсо не? Эмне кереги бар? Кандай болсоң ошондой жүрө бер. Мен баландай чоң киши менен бир болгом. Түкүндөй кишиге түкүндөй дегем. Эдилбай куркут айтып келбеди эле. Карасам дейт, биздин Сабитжан телефонду бир кармап, жүгүнө калып жооп берип үлгүргүчө директору чакырып, анын эшигин бүжүрөп ачып бөйпөктөп, жарайт Алжапар Кахарманович, куп Алжапар Кахарманович, азыр Алжапар Кахарманович дегенден башка сөз жок экен дейт. Тиги чоң болсо кабинетинде чой коюп, кнопкаларды басып гана башкарат экен дейт. Ошентип Сабитжан менен жакшылап да сүйлөштүрбөй коюптур. Биздин жердеш, борондулук жигитибиз ушундай экен дейт. Кудай алсын ошону, эмне болсо ошол болсун. Казан капка гана жаның ачыйт. Балам дегенди ичип аткан ашын жерге кое койчу эле. Уулу тууралуу оозунан эч жаман сөз чыккан эмес. Ошо уулу менен келини колубузга келиңиз деп шаарга алып кетишпеди беле? Андан кандай майнап чыкты? Койчу. Бул сөз башка сөз. Космос ракетасы биротоло көздөн учуп кеткиче узатып коюп, алигидей ойлорго кыжаалат болгон тейинче Эдигей жолун узартты. Бул укмушту ал көпкө карап турду. Оттуу корабль кичирейгенден кичирейип, аягында шакектей бозомук тартып, анан түп-түз караңгылыкка төнүп кеткенде башын чулгуп алды. Бир түрдүү карама каршы сезимдер көңүлүн уйгу-туйгу кылып жөнөй берди. Көргөнүнө сыймыктанып да кайра таң калыш менен коркунуч дене боюн чырматкан бул окуянын мага тиешеси жок деп өзүн жооткотуп да баратты. Негедир жанагы көргөн түлкүнү эстеди. Караңгы талаада шимшилеп баратканда капилеттен оттуу куюн асманга атылып чыкса, ал байкуш кантты экен? Жанын кайда катарын билбей алдастады го. Бороонду Эдигей бирдемени билбеди. Билишинин зарылдыгы да жок болчу. Бул түнкү учуш космонавт минген кораблдын авариялык шашылыш учуусу. Адаттагыдай журналисттер, репортерлор узатып, салтанаттап рапорт бербей учуп жөнөдү. Себеп дегенде, трамплин деп шарттуу аталган космостук орбитада 1,5 жылдан бери Америкалык Советтик бириккен программа боюнча Паритет аттуу космостук станция учуп жүрөт. Мына ошол станцияда чукул окуя болуптур. Мунун баарын Эдигей кайдан билмек? Бул эмес ушул азыркы окуяга көп өтпөй өзү да капталарын жеке адам менен жам адам тукумунун ажырагыс байланышы бардыгынан гана түгүл, түздөн түз өзү туш болорун Эдигей али билген жок. Кайдан билсин? Сарыөзөктөн учкан кораблдын соңунан бир аздан кийин планетанын аркы бетинен Невада космодромунан америкалык кораблда так ушул максат менен ошол эле паритетти көздөй, каршы айланганы болбосо ошол эле трамплин орбитасына учуп жөнөрү Эдигейдин оюна келмек да эмес, келген да жок. Бул эки корабль илимий изилдөө авианосеци конвенциядан болгон команда боюнча шашылыш учуп кетишти. Конвенция авианосецинде Советтик Америкалык Демиург деп аталган сүзүп жүрүүчү бириккен башкаруу борбору орношкон. Кыскартып айтканда аны бир башбор деп коет. Конвенция авианосеци өзүнүн дайыма туруучу ордунда, Орду Тынч океан. Алеут аралдарынын түштүк этеги, Владивосток менен Сан-Францисконун так ортосундагы квадрат. Бириккен башкаруу борбору бир башбор бул маалда эки кораблдын тең трамплин орбитасына чыгышын тикие карап отурду. Азырынча баары жакшы жүрүп атты. Алдыда паритет комплекси менен жалгашуу турат. Ошол милдет эң оор, эң жооптуу. Анткени эки корабль паритет менен кезектешип, биринин артынан аз убакыт өткөрүп, экинчиси жалгашпайт. Бу жолкуда экөө станциянын эки капталынан келип, бир учурда жалгашуусу зарыл. Кыйынчылык мына ушунда. Паритет конвенциясындагы бир башбордун сигналдарына 12 сааттан бери жооп бербейт. Ага жакындап бараткан кораблдердин сигналдарында да жооп бербей жатат. Паритеттин экипажына эмне болду? Мына ушу маселени такташ максат. Бул кыйырда поезддер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап турат. Темир жолдун эки тарап кыйырында ээн тала эрмечөл Сарыөзөк жатат. Гринвич меридианы сымал бул кыйырда алыс жакын аралыктын эсеби темир жолдон башталат. Поезддер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап турат. Бороондудан наймандардын уруу көрстөнү Энебейитке чейин темир жолдон түз кача жүрсө, Сарыөзөктүн чөлүн кезип түз жүрсө аз болгондо 30 километр келет. Эрмечөлдө адашып ура тартпайын деген жолоочу темир жолду жандай жүрүп, тетигинде кайтылган эски жолдун жүлгөсүнө салса, анда аралык дагы узарат. Тетиги кыйшык сайдан барып, анан Энебейитке бурулат. Башкарга жок.
Мындай болгондо барышы 30 чакырым, келиши 30 чакырым. Эдигейден башка бу тегеректе Энебейиттин жолун билген жан жок. Энебейит тууралуу эл оозунда жүргөн уламаны укса угушкандыр, бирок өздөрү барып көргөн эмес. Барууга себеп да болгон эмес. 8 түтүн бороондудан көп жылдан бери мына бүгүн өлүк чыгып отуру. Баягы жылы наристе кыз чарчап, аны ата-энеси өз жерине, Орол областына алып кетишкен. Казангаптын кемпири Бүкөйдүн сөөгү болсо, станциянын мазарында жатат. 5-6 жыл илгери а киши станциянын ооруканасында жатып көз жумган. Агайын тууган чогулуп кемпирдин сөөгүн ошо жерге эле коелу деген бүтүм кылышкан. Кемпирдин сөөгүн бороондуга алып келиштин кажат жок эле. Кумбел болсо Сары Өзөк аймагындагы чоң станция. Анын үстүнө Айзада кызы ошо жерде. Анын күйөөсү канчалык аракетч болгону менен өз киши эмеспи. Мүрзөгө көз салып Куран окутуп турар дешкен. Негизи анда Казангаптын көзү түрүү, кандай кылам десе өзү билген. Бүгүн болсо ойлоп баш катты. Баары бир Эдигей айткандан кайтпады. Койсоңорчу, ушуда жигиттин сөзүбү деп жаштарды уяткарды. Мындай кишини ата-бабасы жаткан Энебейитке коебуз. Рахмат өзү ошентип керез айтып кеткен. Агөрө көп сүйлөбөй кам көрөлү. Жол алыс. Эртең-эрте жолго чыккандай бололу. Эдигей башчылык кылар жөнү бар экенин баары түшүнөт. Макул болушту. Сабитжан гана кичине кыңкыстап кала берди. Ал агүнү жолулаш товарняк менен келиптир. Пассажир поезддер бу жерге токтобойт. Атасы өлүү тирүүсүн билбей келсе да, сөөгү чыгалекте жетип калганы Эдигейди бир кубантып, бир жашытты. Экөөнүн башына тең түшкөн кайгыга обол кучакташып ыйлап алышты. Сабитжанды бооруна бекем кысып токтоно албаган Эдигей башка эмне дерин билбей, жетип келгениң жакшы болбоду айланайын, келип калганың жакшы болбоду деп бышактай берди. Тигинин келгенине Казангап тирилип кетчүдөн бетер. Көз жашка бекем киши эле. Эмне болуп токтоно албай жашый бергенин Эдигей өзү да түшүнбөдү. Жетимсирип калган Казангаптын жер кепесинин эшик алдында туруп алып, экөө көп көйлады. Эдигейдин жаратын бир себеп сыйрып салгандай, Сабитжандын бала чагы эсине түштү. Мотракай бала эле. Атасынын сүйгүнчүгү темир жолчулардын Кумбелдеги мектеп-интернатына алып барып орноштурушканын эстеди. Кол бошой калганда же жолдаш товарняка мине коюп, же Казангап экөө экитөөнү салдырып барып, баланы көрүп келишер эле. Аны эстеди. Жатаканага көмбөгөн бала кантип жүрө экен? Бирөө ыза кылган жокпу? Өзү бейбаштык кылбады бекен? Окуусу кандай болду экен? Мугалимдери кандай ойдо экен? Ушнетип Казангап экөөнүн санаасы тынч эмес. Кышкы каникулу аяктагандачы төбөчөн жөнөп, баланы тоңгороп өңөрүп алып, Сары Өзөктүн калың карын буркулдатып, аяз болобу, борошо болобу, күн түрүнө карабай бала окуусунан калбасын деп жеткирип турушар эле. Ушулардын баарын эстеп жиберди. О, кайрылбай кеткен кайран күндөр. Көргөн түштөй баары ушту, кетти. Мына эми маңдайында чоң киши турат. Көз айнекчен, төбөсү бүктөлүү калпакчан, уйпаланган галстукчан. Ушу киши баягы бала экенин тостойгон көзү менен ырсая күлгөнү гана бүдөмүк окшоштурат. Азыр областтын борборунда иштейт. Жан аракети мартабалуу киши, чоң кызматкер болуп көрүнүүдө. Бирок турмуш кытмыр, турмуш митаам. Чоң боло коюш оңой бекен. Сабитжан арызданып, муңданып айткандай, колтугунан сүйөмөлөп колдогон тууганың же таанышың болбогон соң, кайдагы бир бороонду разиесинен чыккан кайдагы бир Казангап дегендин уулун ким эле көтөрмөлөй берсин. Ош ордуу башы. Мына эми атасынан да айрылып отурат. Жаман да болсо мартабалуу өлүктөн өйдө эмес беле. Эми жаман деген атасы да жок. Анан жашта токтоду. Сөзгө түштү, ишкө түштү. Баарын билген уулу көрсө атасын кадырлап көмүүгө эмес, эптеп парздан кутулушка эле келген тура. Мунусу сөздөн уланбай калды. Көмө коюп эле кайра кетиши керек экен. Кайдагы бир Энебейитке дебей, ушу тегеректе жер азбы? Босогоңон аалам түбүнө чейин Сары Өзөктүн таласы. Өзү өмүр бою иштеп өткөн темир жолдун боюндагы бир дөбөчөгө жашырбайлыбы? Поездердин өткөн кеткен дүбүртүн тыңшап жатсын деген оюн айтты. Өлгөндүн жазасы көмгөн деп илгеркинин макалында келтирип койду. Мындай учурда тез ойлоп, тез бүтүргөн жакшы. Баш оортуп, жанды кыйнап отурабызбы деди акылдуу уул. Бул акылын айтарын айтып, өзүнүн калпыстыгынанбы, тайкылыгынанбы актана берди. Маанилүү иштери калыптыр. Убакыты тар экен. Чоңдор болсо албетте чоң да. Бул элдин көрсөнү алыс жакын менен иши жок. Балаң күнү түкүн саатта иште болосуң дешкен. Ошого жетишип калышы керек экен. Чоң деген чоң, шаар деген шаар. Каарыган акмак деп Эдигей ичинен өзүн өзү тилдеди. Ушуну эмени келди деп бышактап ыйлаганын кантесиң? Казангаптын уулу имиш. Дубал түйүнө көчүк басарга койгон шпалдан турду да, Эдигей тиги дубал түйүндө отурган 4-5 кишинин көзүнчө оозунан ачуу сөз чыгып кетпесин деп араң карманды. Казангаптын арбагын сыйлады. Жөн гана тегеректин баары эле ээн жаткан жердечи. Бирок адамдар жакындарын негедир көрүнгөн жерге көмүп таштап кете бербейт. Бекеринен антишпесе керек. Болбосо аяй турган, кызгана турган жер барбы деди да унчукпай калды. Бороондулуктарда аны унчугушпай, кул жуюп угуп отурушту. Ойлонгула.
Мен тиякта эмне болуп атканын билип келейинчи. Ачуусуна чыдабай ырайы качып түнөрүп, Эдигей четке басып кетти. Кабагы карыш салынып, эки кашынын ортосундагы бырыш жондонуп чыкты. Кызуу кандуу, каардуу киши Эдигей. Ошо мүнөз үчүн Бороонду деп аталып калган. Ушу азырда Сабитжан экөө жалгыз болсо, тостойгон уятсыз көзүнөн не бир айтпаган сөздөрдү айтат эле, өмүр бою эсинен чыккыс кылып айтат эле. Бирок каттындардын сөзүнө киришкиси келбеди. Өлгөн атасын көмгөнү келбей эле баласы мейманга келген бия, деп катындар сөз кылып жатышпайбы? Эки колун мурдуна тыгып жетип келиптир. Же жанында ээрчиткен катыны жок. Ал шуркуя шаардык болсо болгондур, бирок кайнатасына келип ыйлап койсо боло. Хабир зат деген жок белем. Абышка 2 саан ингени бар. 20 жакын койгозусу бар, тирүү кезинде балдарына жакшат эле. Анда келини ис суутпай келип жүрүп, акыры малдын баарын саттырды да Абышканы шаарга алып кетишти. Малдын пулуна эмерек машина сатып алышты. Анан Абышка ашка жүк башка жүк болуп кайра куулуп калды. Эми ошо келин гана. Катындар чүү көтөрмөкчү болушту эле, дагы баягы Эдигей тыйып койду. Биздин ишибиз эмне, өздөрү билсин. Бирок мындай күнү артык баш сөз болбосун деп тыйды. Эдигей кашаага бет алды.